Бул негизи өзү столбадан түшүп кеткен да. Өзү бирок аны дагы биз 3 жылдан кийин билгенбиз. Ушундай өзү айткан, мен столбадан түшүп кеттим депчи. Анан бул мындай кулап кеткен. Анан бул өзү мындай здоровый болгон үчүн мындай ишти жакшы кылып, иштин аябай майын чыгарып, анан бизге эч нерсе айткан эмес. Биз дагы билген эмеспиз мисалы. Анан арадан 1,5-2 ай өткөндөн кийин уже бул ооруп баштады да. Анан өзүнчө эле бир күн эшик эме кылды, такылдап эме эткенде эшикти бирөө такылдады, анан кайра жок болуп кеткенси да. Анан кийин бирөө келди окшойт деп эшикти ачсам, уже эшиктин алдында жатат да. Жатат, уже оозу мурдунан кан атылып кеткен да. Ошодон уже оорусу башталды. Башы ооруп, анан эч нерсе жакпай, эч нерсе жебей, ушинтип баштады. Бул аябай катуу ооруган да, башталышындачы. Өтө эле катуу ооруп, анан ошондо бул бизди 1 айда эле өлүп калат деп чыгарып бергенчи. 1 айда эле өлүп калат, алып кеткиле деп. Андан бери 8 жыл жашады чындыгындачы. Ал эми азыр жашоо мөөнөтүнүн кепилдигин айткан жок, бирок дарыланса болот, дарылансаңар кичине мындай өмүрүңөргө өмүр кошулат дегендей кылып атат да, дарыласа болот буну депчи. Ошодон улам эле биз акыркы ошол шансыбызды колдонуп, эми аракет кылайлычы, балким дарыланып жакшы болуп калса деген максатта ушундай аракет кылып атабыз. 2013-жылы 25-июлдан баштап ооруп баштады. Ошол күндөн азыркы күнгө чейин азап тартат. Быйыл кечээ мына кыштан баштап дагы оорусу күчөп, могу сол жагы, бир жагы жакшы иштебей эле, тилдери чулдурап, жакшы жутуна албай, бир жагы мындай аксап уже, бутунчу силкип, ушинтип басып калды. Жакшы уктай албайт. 8 жылдан бери ушул дары дармек менен гана жашап атат. Азыркы күндө ошол 4600 сом ушул жолдошумдун пенсиясы, анан 840 сом эменин баламын эмеси тилин эметпе. Жок, 840 сом эмес, 1680 сомбу? 1680 сом бул бала менен кызыма экөөгө пособияга. Ушул акча менен эле, ушул сумма менен биз азыр жашап атабыз. Кечээ күздөн баштап, почти ноябрдан баштап бул жактабыз. Келип, кайра кышы менен жүрдүк, анан ооруп больницаларга жаткыздык. Кайра алып кетип, кайра дагы азыр дагы алып келдик да. Биз ушул эмеде 3000 сом квартиранын акчасын беребиз, андан сырткары светин беребиз, андан сырткары тамак ашыбыз. Азыр эми чындыгында дары дармегибизге буну мындай конкретно бир башка бир өлкөгө көрсөтүп, дарылантып, мындай эметкенге биздин азыр такыр шартыбыз болбой жатат да. Чет өлкө боюнча сиздер байланыштыңыздарбы ал жак менен? Канча тыйын, канча каражат? Биз ал жак менен бирөөлөр аркылуу байланыштык. Байланышсак алар ар түрдүү версияны айтышты. 3 түрдүү. Бири, мисалы үчүн, бири айтат, бул жак өтө кымбат кылат, $70,000 чейин дейт. Бири болсо бул жак арзаныраак кылат, $35,000 чейин дейт. Анан ушуну салыштырып, азыр эми Турция жакшы кылат дейт, бирок Турция кымбатыраак кылат дейт. Азыр эми документтерибизди уже Индияга дагы эметип атабыз да. Может, Индияда дагы жакшы дарылайт депчи. Индияда көрсүн деп уже кечээ мен документтерди Индияга жөнөттүм. Ушунун мээсини көрүп берсин депчи. Балким Индия арзаныраак болуп калса, может, Индияга алып барып дарыланткангачы. Бул ушул жолдошумдун 15 жыл бою Ош-Ресте иштеген эмгек китепчеси. Бул болсо жолдошумун ардак грамотасы. Бул Ош облусунун мамлекеттик администрациясынын
имаратын коргоодо жеке эрдик көрсөткөнү жана коомдук тартипти сактоого активдүү катышкандыгы үчүн. Бул болсо Ош электронун ардак грамотасы. Жакшы үзүрлүү эмгектенгени үчүн Жолдубай уулу Тилектен ардак грамота берилген. Бул болсо 2010 жылы жана 2010 жылы апрель-июнь айындагы жанагы Оштогу кок алаңда бул жакшы үзүрлүү эмгек кылып ошол жерде иштеген үчүн Ош шаардык мэри Мырзахматов тарабынан ошол ардак грамотасы берилген. Мен атамды 4 жылдан бери карайм. Ажатканага алып чыгам, чай коем, төшөгүн салып берем. Урматтуу кыргыз элим, атам айыгып кетиш үчүн жардам берип